Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Люпен сериалынын экинчи мезгилин баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Кийинки көрүнүштө биз түнү менен ойлонуп чыккан Гидераны көрөбүз. Ошол күнү ал Асан жөнүндө бир иленчек таап алат да, анын артынан аңдып эле Асан үй бүлөсү менен түшкөн поездге түшкөн болчу. Гидера поездден да түшүп Асанды деңиз жээгине чейин аңдып барып, бир кезде анын баласын күтүлбөгөн жерден бирөө унаасына салып уурдап кеткенине да күбө болот. Асан болсо деңиз жээгин түрө кыдырып, эмне кылаарын билбей турган кезде Гидера анын аркасынан келип кайрылган болчу. Ал Асан менен аялына: "Мен сыягы сиздер издеп жаткан баланы көрдүм окшойт. Аны тигил жакта бир BMW унаасына салып кетишти" деп айтат. Жанагы Леонард кайтып келип баласын уурдап кеткенин түшүнүп калган Асан аялын тынчтандырып: "Мен баламды сөзсүз куткарып келем" деп айтып, бир темирдин жардамы менен ошол жердеги унаанын эшигин оңой эле ачып алат. Анда аялы Асанга кыйкырып баштап: "Ушунун баардыгы сенин айыңан, деги сен ушундай иштериңди качан токтотосуң? Эми тынч жүрөм деп убада берип коюп эле кайра эле ушинтип бизди коркунучка сала бересиңби" деп айтат. Анда Асан аялына жооп бергенге убактысы жок болуп эле ошол унааны от алдыра баштаса, Гидера анын жанына отуруп алат. Асан андан эмне болду деп сураса, Гидера Асанды карап: "Мен сизге жардам бергим келет, мен дагы ууруну кармагым келет" деп айтат. Анда Асан ойлонуп отурбастан эле унааны жүргүзүп тезден айдап жөнөп кетип калды. Ал эми жанагы BMW унаасы жолдун жээгине токтоп, чындап эле Раулду Леонард уурдап кетип бараткан болуп, ал жанагы полициялардан кантип бошонуп кеткени белгисиз айтор. Раулду унаанын аркасына салып бекитет да андан ары жүрүп кетет. Асандын аялы болсо полицияларды чакырып маалымат берип, бирок алар такыр камыробай Раулду издөөгө шашылбай жаткандыктан ачууланып кетип калат. Жээктен чыккан Асан менен Гидера жалгыз аяк жол менен жүрүп отурушуп, дагы бир шаарчага келишет. Ал жерден ары бери издеп отурушуп, бир кезде Гидера жанагы BMWны таанып калат да, анын аркасынан түшүп кубалап жөнөшөт. Алар бир топко чейин кубалашып, бир жерден Асан өтө эле тобокелге барып, аз эле жерден поездге урунуп да калайын деди. Чукул бурулуштан бурулган Асан дароо токтоп, трассада BMW жок болуп кеткендиктен ал токойдун арасына сиңип кетти деп божомолдойт. Артка кайрылып бурулуштагы жаман жолго салып, Леонард болсо чындап эле жаман жол менен келип бир үйдүн жанына токтогон болчу. Ал үйдө эч ким жашабаган, каралбай калган үй болуп, Леонард Раулду ичкериге алып кирет. Ошол үйдөн Леонард мылтыкты таап даярданып калып, үйдү таап келген Асан болсо баласынын телефонуна чалат. Албетте телефонду Леонард алып, Асан болсо ага баламдын башынан бир тал чач түшсө соо калбайсың дегендей айтып, Леонард дагы ага билгениңди кылып ал дегендей кылып коет. Асан артка кайтып келип унаага отуруп, эми Гидерага сөзүн баштайт. Көрсө ал Гидеранын деле полиция экенин эч ак эле баамдап билип, "Сенин кесиптештериң канча убакытта келет" деп сураса, Гидера аңкоолонуп эле: "Сен эмне жөнүндө айтып жатасың" деп айтат. Бирок акыры болбой эле билинип калып, "Мен сенин артыңан 2 жума бою изилдеп жүрөм. Бирок байкашымча сен Арсен Люпендин жолун жолдогон адам окшойсуң. Кандай болбосун мен азыр сенин балаңды куткарып калууга чын дилим менен жардам берип жатам" десе, ал сүйлөп жаткан кезде Асан анын колун билгизбестен байлап салып, унааны бекитип салат да "Мен полициялар менен иштешпейм" деп айтып жөнөп кетип калат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ИНН СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип түн ортосунда Асан жанагы үйгө акырындан кире баштап, албетте Леонард деле кылчуусун кылып коюп уктабай мылтыгы менен даяр отурган. Бир кезде Леонард адашып башка жакты атып алып, жакын жерден чыга калган Асан болсо Леонард менен кармашып баштайт. Узак кармаштан кийин Асан Леонардты терезеден кулатып жибергенге мүмкүн болуп, өзү болсо 2 кабаттуу үйдүн ар кайсы бөлмөлөрүнөн Раул деп кыйкырып издеп жүрдү. Бул кезде Леонард болсо жанагы чекчейген BMW унаасын өрттөп жибергенин көрөбүз. Көрсө ал эч ак эле пландап Раулду ошол унаанын жүк салуучу жагына салып бекитип салган болот. Терезеден унаанын өрттөнүп жатканын көргөн Асан баласы ошол унаада бекилип жатканын түшүнүп, чуркап сыртка чыгары менен унаа ого бетер жарылып жанына жакындаганга да мүмкүн болбой калат. Ошондо Асан Раул деп кыйкырып эле ыйлап баштап, ыйлап жаткан кезде анын жанына Гидеранын детектив кесиптештери келип калышат. Көрсө Гидера чындап эле кесиптештерин билгизбестен чакырып койгон болот. Ошентип таңда сүрүп өрт өчүргүчтөр келип унааны өчүрүшөт. Детектив кыз Асанды унаага салып жөнөп, Асандын болсо жаны тынч албай, "Менин баламды таптыңарбы" деп кайра сурай берет. Акыры алгыс унаанын арткы жүк салуучу жагынан эч нерсени тапкан жокпуз деп айткандан кийин Асан
Асандын жүрөгү тынчалып, демек Раул тирүү эле экен деп ойлоп калат. Май куюучу жайга токтошкондо Асан дааратканага барам деп баштап, аны полиция кызматкери дааратканага алып барган кезде, ал кезектеги трюктарын баштап, дегенде полиция кызматкерин алдап, андан соң шамдагай жана ыкчам кыймылдары менен полициянын өзүн ошол жакка кишендеп, унаасынан жаңы эле түшүп жаткан адамдын унаасын тездик менен айдап кетип калат. Кийинки көрүнүштө бизге кайрадан мурунку күн көрсөтүлүп, унаада байланып бекилип калып калган Гидера бир айласын таап, унаанын терезесин сындырып, колун дагы бошотуп алган соң жанагы үйдү көздөй чуркайт. Үй жака жетип келсе, жанагы унаа өрттөнүп жаткан болуп, жүк салуучу арткы бөлүгүнөн Раулдун кыйкырып жатканын угуп калат. Дароо эле темир менен кайрып, ал жакты ачып Раулду куткарып калып, качып жөнөгөндө аларды көрүп калган Леонард мылтыгы менен аткылап кубалап жөнөгөн. Бирок Гедира Раулду унаага салып качып кеткенге жетишти. Дал ушул мезгилде гана Гедиранын детектив кесиптештери Асандын ыйлап жаткан жеринен барып кармап калганын түшүнөбүз. Кийинки көрүнүштө Палегрини Дюмонду кайрадан өзүнө чакырып алып, азыр жанагы Асан Диоп деген адам мага каршы чыгып жүргөнүн билесиң. Анын баласын кече менин адамым мурдап кеткен болчу. Бирок ал бала азыр сенин Гедира деген адамыңдын колунда экен. Өзүң билгендей экөөбүз көптөн бери иштешип келебиз. Сен ошол Асандын баласы Раулду полиция бөлүмүнө алып барбай, аны менин колума алып келип тапшырышың керек. Албетте ишиңе жараша сыйлыктарың болот деп айтса, Дюмон макул болуп Гедира менен байланышууга жөнөйт. Гедира баланы алып полиция бөлүмүнө келгенде, ал жердеги Дюмондун адамдары Гедираны башка дарекке барууну талап кылышат. Бул кезде качып жок болуп кеткен Асан болсо Палегриниге каршы кезектеги пландарын ойлонуштуруп жаткан. Гедира баланы алып башка дарекке келгенде, аны Дюмон тосуп алып, Дюмон калп эле Гедираны алдап, мен сени чынында баалап аптырмын. Көрсө сен чындап эле кылмышкерлердин сары изине түшүп турсуң го деп мактап, эми баланы мага таштап кете бер, баланын коопсуздугу менде болот. Андан аркы ишти өзүм алып барам деп айтса, Гедира өзүнүн комиссарынан өзү бир аз күмөндөнгөнсүп, бирок жетекчиге каршы чыкпайын деп баланы тапшырып берип кетип калат. Асанга баласы телефон чалып, мен Палегрини деген адамдын колундамын деп айтып өчүрүп коет. Убакыт өтүп, бул жолу Асан кандай планды ойлонуштурду белгисиз айтор. Ал ашпозчунун кийимин кийип эле ошол баласы кармалып турган имаратка келген. Бир катар иштерди жазап, Палегрининин 2-3 адамын уктаткан соң, башка кийимдерди кийип алып сыртка чыгат. Ал эми инспектор Дюмон болсо бир бөлмөдө Раулду өзү карап отурган болчу. Бир кезде ага бир номер телефон чалып, Дюмон алып көрсө эле ал жактан Палегрини сүйлөй баштайт. Ал Дюмонго Асан баласын алып кетүү үчүн бизге коркунуч жарата баштады. Сен тезинен баланы алып чыгып, сырттагы менин адамдарыма кара унаага салып жибер деп айтат. Анда Дюмон эч нерседен күмөн санабай эле баланы өзүнүн адамдары менен кошо алып чыгып кара унаага салып жиберет. Андан соң кечеде эс алып жаткан Палегрининин өзүнө келип, андан аркы кадамдар жөнүндө сүйлөшөйүн деп Раулду кара унаага салып жибергенин айтса, Палегрини түшүнбөй, мен сага эч нерсе деп чалган жокмун го деп айтат. Ошондо Дюмон алданганын түшүнүп, көрсө жаза алмай интеллекттин жана башка программалардын жардамы менен бардыгын жаза койгон Асан телефондогу үндү так эле Палегрининикиндей кылып Дюмонду алдап кеткен болот. Дюмон болсо баланы кара унаага салып берип, кара унаада болсо Асан өзү олтурган болчу. Ошентип Арсен Люпендин китебиндегидей эле Асан Диоптагы душмандарынан бир кадам алдыга жүрүп жатты. Деген менен бул жолу Асандын аялы аны артка тартып койгон болуп, ал баласы жоголгондугу үчүн өтө тынчсызданып, Асандын досу Бенге барып болбой атып бүт бардык маалыматты билип алыптыр. Асандын душманы Палегрини экенин жана мунун бардыгы эмне үчүн экендигин билген Бенджамин Асандын досу Бенден мончоктун бир бриллиантын алып Палегриниге өзү барып жолуккан болот. Ал Палегриниге мончоктун бир бриллиантын кайтарып берип, мага менин баламды кайтарып бергиле. Ооба, силердин мончогуңарды Асан урдаптыр. Мен мончоктун кайда экендиги жөнүндө маалыматтарды айтып берейин. Силер болсо мага баламды берип, бизди жайыбызга койгула десе, Палегрини Бенджаминге мага азыр мончок керек эмес. Мага азыр сенин күйөөң Асан керек деп коет. Ошентип Палегрини Асандын аялын эбак эле тузакка түшүрүп алган болуп, Асан Раулду үйгө апасына кайтарып келип бергенде, Бенджамин баласын кучактап жатып Асанга качып кет деп билгизбей айтат. Ошондо Асан дагы үйдө Палегрининин адамдары бар экенин түшүнүп калып, дароо качып жөнөдү. Асан болсо караңгылыкка сиңип, кайрадан карматпай жок болуп кетет. Эртеси ал досу Бен менен андан ары кандай кадамдарга бараарын акылдашып жатканын көрөбүз. Бир топ пландарды түзүшүп, күндөрдүн биринде Гедира кофесин кармап сыртка чыгып келатса эле ага белгисиз бирөө телефон чалып калат. Телефондун ары жагындагы адам сүйлөп баштаганда Гедира анын Асан экенин билип, Асан болсо Гедирага айтылган күнү, айтылган саатта, айтылган жерге жолугушууга кел деп айтат. Асан
Асан өзү болсо көчөдө кетип бара жатып Палегрининин кызы Джульеттага жолугуп калат. Алар дароо эле жылуу сүйлөшө башташып, көрсө биз алардын жаш кезинде эле бири-бирине мамилеси болгонун түшүнөбүз. Экөө жакшы мамиле куруп жүрүп бирок Асандын атасы айыпталып, камалып, өлтүрүлгөн соң Асан Палегрининин чөйрөсүнөн биротоло кетип, анын кызы Джульетта менен да сүйлөшпөй калган эле. Эми Асан азыр атайлап Джульеттаны тузакка түшүрүп жатабы белгисиз. Айтор аны менен жакшылап сүйлөшүп эле мамилесин түздөп баштаганын байкайбыз. Ал эми Палегрини болсо күндөрдүн биринде өзүнө өтө бир керектүү адамды табат. Ал бала Палегрининин мыйзамсыз иштерин билип турса дагы, өзүнүн жогорку билимдүүлүгү менен ага жардам бермекчи болуп, Палегрининин мыйзамсыз акча табуусун дагы 2 эсе көбөйтүп бермекчи болуп калат. Палегриниге дагы ал баланын айткан идеялары өтө эле жагып, андан ары жакындан чогуу иштеше башташат. Жагымдуу тамактануудан кийин Асан Джульеттанын көңүлүн алып, аны үйүнө жеткирип, эртеси ал үчүн эмнеге даяр экендигин көрсөтүү үчүн башка музейдеги баалуу сүрөттү уурдап келип берет. Палегрини болсо Джульеттага өзүнүн жаңы кызматчысы Филипти тааныштырып, бул менин мындан аркы иштериме жардам бере турчу кеңешчим деп тааныштырат. Убакыттын өтүшү менен Джульетта Асанга жакындап, бир күнү Джульетта Асанга толук ишене баштаганда, Асан ага сөздүн ачыгын айтып, атасы Палегрининин жаман иштеринин четин чыгарат. Ал Джульеттага: эгер сен ишенбесең, атаң жөнүндө чындыкты апаңан сурап көр. Апаң дал ушул нерселердин айынан атаңан кетип калган. Апаңан жакшылап сурасаң, ал сага баардыгын айтып берет деп айтса. Көп өтпөй Джульетта чындап эле апасына барып, андан жакшылап сурап жатып, атасы жөнүндөгү ачуу чындыкты билет. Эми анын атасы жөнүндөгү ою таптакыр өзгөрө баштап, адилеттүүлүк издеп жүргөн Асанга дагы жардам бермекчи боло баштады окшойт. Асан болсо Джульеттага: сенин мага кылган жардамың ушул болсун деп айтып, сенин атаң полициялардын дээрлик баардыгын тең эле сатып алып койгон. Эгер апаң атаң жөнүндөгү чындыктын баардыгын айтып берем дей турган болсо, анда мен айткан детективге гана барып баардык чындыкты айтып берсин деп суранат. Ошентип Асандын планы дал ушундайча ишке аша баштап, көрсө ал Гедираны айтылган күнү айтылган жерге жолугушууга чакырганынын себеби Джульеттанын апасы ага баардык чындыкты айтып берсин деп аны түздөн түз эле багыттап коюптур. Палегрини жөнүндөгү бир топ чындыкты анын аялынын оозунан уккан Гедира дароо эле Палегринини кармоого буйрук алып, тезинен кирип келип эле Палегринини кармап кетет. Тасманын калганын кийинки видеодо толугу менен айтып берем достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.